Ассаламу алейкум. Амансыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта биз сиздерге жакында гана Монголиянын баш калаасы Улан-Батор шаарында жыйынтыкталган спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатында Кыргызстан курама командасы канчанчы орунду ээледи деген суроого жооп беребиз. Алдыда бул тууралуу кененирээк, ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. 19-24 апрель күндөрү Монголиянын баш калаасы Улан-Батор шаарында 35-чи спорттук күрөш түрлөрү боюнча Азия чемпионаты ийгиликтүү аяктады. Анда жалпы Азиянын 19 командасы байгелүү орун үчүн күч сынашты. Кыргызстан курама командасы жалпы 30 орундан 21 спортчуну алып барып, 14 медаль менен кайтты. Өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй эле 4 алтын медаль, 3 күмүш жана 7 коло медаль Кыргызстан курама командасынын капчыгына түштү. Алтын медальдарды Акжол Махмудов, Тынар Шаршенбеков, Жолман Шаршенбеков жана Пермедет кызы утса. Күмүш медальдарды Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тынбекова жана Мээрим Жуманазарова капчыкка салды. Ал эми 7 коло медальды эркин күрөш жана грек-рим күрөшү боюнча балбандар алып келди. Ал эми жалпы медальдар көрсөткүчү боюнча биринчи орунду жалпы 30 спортчуну бул чемпионатка алып келген Япония курама командасы ээледи. Күнчыгыш өлкөсүнүн балбандары 10 алтын, 2 күмүш жана 9 коло медаль уткан. Ал эми болгону 20 гана спортчу алып келген Иран курама командасы экинчиге жайгашты. Алар 10 алтын, 2 күмүш жана 3 коло медаль уткан. Ал эми Казакстан курама командасы дагы жалпы 30 катышуучуну алып барып, 5 алтын, 8 күмүш жана 8 коло медаль менен алдыңкы үчтүктү жапты. Ал эми Кыргызстан курама командасы 4-чү орунду ээлесе, Индия 5-чи орунда 1 алтын, 5 күмүш жана 11 коло медаль менен жыйынтыктады. Ошондой эле Монголия, Өзбекстан жана Түштүк Корея курама командалары алгачкы 8-дикти толуктады. Бирок бул командаларда бир дагы алтын медаль жок. Ал эми упай көрсөткүчү боюнча эркин күрөш боюнча Иран курама командасы 1-чи орунду ээлесе, Казакстан грек-рим күрөшү боюнча биринчиликти алды. Ал эми Япония курама командасы айымдар күрөшүнөн эч кимди алдыга салдырган жок. Былтыркы Казакстандын Алматы шаарында өткөн Азия чемпионатынан айырмаланып, Кыргызстан балбандары 2 медальга аз утту. Анткени менен анда Кыргызстан курама командасы жалпы медальдардын көрсөткүчү боюнча 5-чи орунга жайгашкан болсо, бул ирет 4-чү орунга көтөрүлдү. Демек кайсы бир жаатта жылыш бар. Ал эми грек-рим күрөшү боюнча балбандарыбыз бир Азия чемпионатында биринчи жолу 3 же андан ашык медаль утту. Бул жолу Азат Эркинбаевдин шакирттери 3 алтын медальды утуп келген. Жалпы 3 спорттук күрөштү бири-бири менен салыштырганда эң көп жана эң сапаттуу медальдарды грек-рим күрөшү боюнча балбандар утса, аз медаль утса дагы 1 алтын, 2 күмүш медаль менен айымдар курама командасы медалдык көрсөткүчтө 2-чи орунда. Ал эми эркин күрөш боюнча балбандарыбыз бул жолу өздөрүнүн мыкты жыйынтыгын көрсөтө алган жок. Алар албетте 5 медаль менен кайткандыгына карабастан Кыргызстандан жөнөтүлгөн 3 команданын ичинен эң начар жыйынтыкты көрсөттү. Урматтуу мекендештер, мына ушундай жыйынтыктар буга дагы канеет кылсак болот. Себеби Кыргызстан курама командасы былтырдагы Азия чемпионатында өтө жакшы жыйынтык көрсөткөн эмес. Бирок барыңыздар жакшы билгениңиздердей күрөш түрлөрү боюнча Олимпиада оюндарында, ошондой эле дүйнө чемпионатында жакынкы эле коңшуларыбыз Казакстан курама командасына караганда кыйла жакшы жыйынтык көрсөткөн. Демек биз алдыдагы мелдештерде өзүбүздүн спортчуларыбыздан көбүрөөк ийгиликтерди күтүп калсак болот. Урматтуу мекендештер, бул маалыматтар сиздерге пайдалуу жана кызыктуу болду деген оюм бар. Андыктан биздин каналга жазылып, ушул видеого лайк баса кетиңиздер. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.